ким жоокер болот? Кокус мекениме бир коркунуч боло турган болсо өмүрүмдү сайдым деген адам гана жоокер болот. Эмне үчүн күндүн кадырын билбейбиз билесиңерби? Себеби күн сайын чыгып турат. Ошон үчүн кадырын билбейбиз. Эгер күн бир күн чыкпай калганда ошондо кадырын билмеппиз. Азыркы офицерлердин кадырын билбей атасыңар, бирок кийин рахмат айтасыңар булардын берген тарбиясына. Мекенди коргой турган ким? Ата энени сыймыктандыра турган ким? Туусун көтөрүп намыска жарай турган ким? Салам алейкум, урматтуу жоокерлер. Урматтуу деп айтып атам. Бул жөн эле сөз эмес. Бир нерсенин сөзү болот, анан өзү болот. Көп учурда сөз айтабыз, бирок акыйкат айтылбай калат да. Урматтуу деген сөз жөнөкөй сөз эмес. Адамдын урмат-сыйына ээ болуш үчүн ошого жараша амалдарды жасаш керек. Силер чындап эле азыр өтө урматтуусуңар. Эмнеге билесиңерби? Анткени жоонун бетинде, элдин четинде турасыңар. Кудай бетин ар кылсын, душман бастырып кирсе, биринчи болуп кете турган силерсиңер. Ким жоокер болот? Кокус мекениме бир коркунуч боло турган болсо, өмүрүмдү сайдым деген адам гана жоокер болот. Сиздер го болгону бир жылга келип атасыздар. Офицерлер, ушул кесипти тандаган сиздердин жетекчиңиздер, офицерлердин бардыгы чыныгы баатырлар. Биз ойлойбуз, согуш талашында эле баатыр болот, андай эмес. Адамдын баатырлыгы ниетинде, жүрөгүндө. Кайсыл адам аскер болуш, жоокер болуш кесибин тандайт, элестетип көрсөңөр. Бирдеке болсо биринчи мен кетем деген адам. Биринчи болуп мен окко төшүндү тосом, мекенимди коргойм деген адам. Ошон үчүн ушул жолго келип атасыңар, жоокер болуп атасыңар, чындап азыр урматтуусуңар. Силер азыр атканды билесиңер. Кудай бетин ар кылсын, чек арада окуя болду. Баткенде. Ошондо Ысык көлдө мага бир иним чалып атат. Мен жигиттерди топтоп койдум дейт. Бирок азыр Баткенге барган менен бизден пайда жок экен. Бирибиз да атканды билбейт экенбиз дейт. Жөн эле эт болуп берет экенбиз. Тигилер атканга мишен болуп берет экенбиз дейт. Ушу үйрөнүп коюш керек экен дейт да. Эң чоң өнөр бул мекенди коргош. Ошон үчүн баатырлар, силерди көргөндө азыр аябай кубандым. Эшиктен кирип келгенде ордуңда турганыңарда, маңдайыңарда туруп толкунданып кеттим. Эмнеге билесиңерби? Себеби бул биздин жигиттер, биздин баатырлар. Кыргыздын жигиттери. Кыргыздын жигиттерин билесиңерби? Манас атам кыргыздын жигити. Сыргак ата, Чубак ата, Курманбек баатыр, Тайлак баатыр, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, мына кыргыздын жигиттери. Биздин элдикиндей дух дүйнөдө жок. Ишенип койгула ушуга. Мен жөн айткан жокмун, анткени мен Европада да окудум, Америкада да окудум, Японияда да окудум. Кече жакында эле Россияны кыдырып келдим. Европанын 6 мамлекетине жакында эле барып келдим. Биздин элдикиндей дух жок. Ынтымак деле жок экен биздин элдикиндейчи. Биз ойлойбуз канча ынтымагыбыз жок деп. Мен качан билдим ынтымагыбыз күчтүү экенин. Ошол чек арада окуя болгондо, Баткенде окуя болгондо, Бишкекке карасаң, адамдар өздөрү эле уюшуп, волонтерлор чыгып, бул жактан жардам, тигил жактан жардам, кыздар, эркектер, карыган кемпир чалдар, студенттер, самоорганизация бизди укмуш экен. Бул бир. Экинчиси, Айсулуу менен Ак жол күрөшкөндө көрдүм элдин ынтымагын. Ала Тоо аянтында чоң мониторду коюп, бүт Бишкек боюнча топтолуп, Кыргызстандын булуңгурчунан келип, чап эле чап, ал буттан ал, бул эми көтөр. Анан жеңип алганда бейт алышчу адамдар бирин-бири кучактап өпкүлөп жүрүшөт. Жаңга ким туш келсе болду да. Ошол бактылуу. Кучакташып алып кой бербей, анда бир топко чейин. Анан Ак жол менен кеңешип айтат, Кыргызстанга келген ушул окуяны дейт, биз тиякта көрүп аттык дейт, Японияда жүргөндө дейт. Анан өзүбүздүн соперниктерге көрсөтүп аттык дейт, мына бизге болеть этип, кыргыздар ушинтип Ала Тоо аянтында турат десек таң калды дейт. Футболго ушундай болеть этчү эле го, барбага да ушундай болеть болобу деп, элиңер укмуш эле экен деп. Кыргыздын кадырын билгиңер келсе, чет өлкөгө чыгып келгиле. Өткөндө мен Сауд Арабиясында умрага бардым, Эр-Рияттан учтук, 800 километр жерге чейин машина менен бардык. Аябай зеригип кеттим. Эмнеге билесиңерби? Бардык жери бирдей эле, уктап калам, ойгоном, чөл, тала, жол, башка эчтеке жок. А бизде Ошко чейин машина менен барып көрчү, Чыкандын өрөөнү кандай кооз. Бул жакта суу самыр, ала бел, бир жагында кыш, бир жагында мөңгү, бир жагында жай. Керемет өлкөдө жашайбыз. Дубайды мынча жакшы көрөсүңөр. Дубайга барам, Дубайга барып келдим. Дубай деген эмне? Баня да. Кадимки эле баня. Дубайда кичине жүрүп келип, ваннага түшүп алсаң болду, банянын деле кереги жок. Ошол жерге шаар куруп койду. Биз сүрөтүн көрөт экенбиз, видеосун көрөт экенбиз, өзүнө барып көрсөң кеткиче шаштым. Анан Бахрейнге барып келдим. Баягы байлар жашаган, шейхтер жашаган өлкө. Кеткиче шаштым. Келсем,
Бишкекте уже түтүн башталып калыптыр. Ошо түтүн абасын жутуп алып кери дем алып алып аябай сүйүнбөдүм. Филармониянын жанында токтоттум машинаны. Токтотуп бир дем алып алайын, Бишкектин абасынан кери дем алып алайын. Ошондой элде жашайбыз, бирок колдо бар алтындын баркы жок. Эмне үчүн күндүн кадырын билбейбиз, билесиңерби? Себеби күн сайын чыгып турат. Ошол үчүн кадырын билбейбиз. Эгер күн бир күн чыкпай калганда ошондо кадырын билмекпиз да. Колдо бар алтындын баркы жок. Жаныңдагынын кадырын билбейсиң. Азыркы офицерлердин кадырын билбей атасыңар, бирок кийин рахмат айтасыңар булардын берген тарбиясына. Ата менен апанын кадырын билбейбиз. Кайыш айтабыз, дүңкүлдөйбүз, көңүлүн оорутабыз. Бирок бир учур келет, атаң отурган постек бош калат, апаң отурган диван бош калат. Ошону да арман кыласың. Муну мен айтайын дегеним, эң башкысы жаныңардагылардын кадырын билгиле. Алла Таала силерди топтоп койду. Кандай сонун жерге топтоп койду. Жаныңарда түрмө турат, ал жерге да бирөөлөр топтоп койду. Кудайга шүгүр дейли. Силерди мекенди коргошко топтоп койду. Мекенди коргошко үйрөнүүгө топтоп койду. Илим алууга, намыска жараганга топтоп койду. Ар жакта башка топтолгондор бар түрмөнүн ичинде. Больницага барып келдим. Кээ бир адамдар больницага топтолот экен. Кээ бирлери дискотекага топтолот экен. Кээ бирлери билим алыш үчүн топтолот экен. Мына биздин топтолушконубуз бул жакшы нерсе. Бириң чаткалдан, бириң лейлектен, бириң түптөн, бириң суусамырдан, дагы бириң кара балтадан, бириң кара кулжадан, бириң ноокаттан. Кандай сонун? Ушул жерден бир туугандарды таап кетиш керек. Ушул жерден бир туугандарды таап кет, кийин Кыргызстан боюнча жүрөсүң, эч кандай проблема болбойт. Тосула турган адамдар болот. Коюн союп тосула турган адамдар болот. Эгерде жакшы мамиле кылсаң, бир тууган болсоң, жардам берип турсаң, көңүлүң көтөрүп турсаң. Кайгырганда көңүлүң көтөрүп кой, ооруганда кабар алып кой. Анча мынча ачуу калтырса көтөрүп кой, кечирип кой. Ошентип адамдардын жүрөгүн багындырып алыш керек. Жакшы мамиле менен жүрөгүн багындырып ал, жүрөгүн багындырганың өзүң багындырган. Жүрөгүңдү кайсыл адам болсо ошого бата кыласың. Өткөндө мен умрада жөн эле өзүнчө бата кылайынчы дедим да. Кудай, кимге бата кылайын деп, ушундай колумду көтөргөндө кээ бир адамдардын аттары эсиме келди. Неге билесиңерби? Алар Олимпиадада биринчи келгендер эмес, же дүйнөдө рекорд жараткандар эмес, бой без правилдын чемпиондору эмес, алтын медаль тагынгандар эмес, жөн эле ооруганда кабар алгандар. Кайгырып турганда көңүл көтөргөндөр. Муктаж болгондо кичине акча берип койгондор. Анча мынча курсак ачып турганда тамак берип койгондор. Ошон үчүн икром кылып адамдын көңүлүн алганды үйрөнүп кетели ушул жерден. Ушул жерден дос таап кет, бир тууган таап кет. Устаттарды сыйлап кет. Устаттарды сыйлагыла, Кудай калса шакирттен сый көрөсүң. Жашоонун мыйзамы ушул. Улуга урмат көрсөт, кичүүдөн сый көрөсүң. Башка жолу жок. Кыргыздын макалын кара, жакшы кылсаң дагы өзүңө, жаман кылсаң дагы өзүңө, өйдө карап түкүрсөң, кайра түшөт көзүңө. Шүгүр кылалы. Айбан эмес адам болдук, буга шүгүр кылалы. Алла Таала бизди ыймандуу кылды, буга шүгүр кылалы. Биз чөлдүк болгон жокпуз, африкалык болгон жокпуз, кыргызстандык болдук, буга шүгүр кылалы. Анан дагы бирдеке айтайынбы? Аял эмес эркек болгонго шүгүр кылалы. Мен үйлөнгөндөн кийин билдим, аялым боюнда бүткөндө аябай кыйналат да. Жакшы көргөн эле күйөөсүн жаман көрүп калат, жеп аткан тамактарын жегиси келбей калат. Жакшы көргөн жытын жыттагысы келбей калат, атырды сеппечи, жаман көңүлүм айнып атат дейт. Үйлөр чачылат, көңүл эчтеке келбей калат, себеби адамдын ичинде адам пайда болуп атат. Бир денеде эки жүрөк соккон бул эненин гана денеси. Биринчи ичинде көтөрөт экен, анан колунда, анан жонунда көтөрөт экен, анан өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт экен апачы. Апанын кадырын бул жерде билип атасыңар, билип атасыңар. Бул жерде офицерлер айтпайт, балам, анан колуң бошогондо тамак сап койдум, жеп алчы деп эч ким айтпайт, байкадыңарбы? Үлгүрсөң үлгүрдүң, үлгүрбөсөң жок. Айылда балам тамак жеп алса, анан келип жейм дедим го деп кетет элеңер. Балам жеп алып чыксаң десе, анан дедим го деп. Ошентип көргүлөчү бу жерде. Ачка каласың. Ошон үчүн ай тийген тескейби, алтындай апам эстейби, алтындай апам эстесе ай сайын келип кетпейби деген ырды жоокерлер жазган, билесиңерби? Эң кымбат адам апаң экенин түшүндүңүз жокто? Эми барабыз, апанын колунан өбөбүз, печенеге тийгизебиз, күн сайын кошомат кылабыз, кызмат кылабыз, белек беребиз. Апанын көңүлүн алган адам эч качан кем болбойт. Атанын көңүлүн алган адам эч качан кем болбойт. Эки адам ырыскысынан камсанабасын дептир. Биринчи ким десе, ата энесин ыраазы кылган адам дептир. Ким ата энени ыраазы кылса, эмне кылса деле ырыскысында береке боло берет экен. Аз тапса деле, көп тапса деле. Кирешеси мол болот экен, ырыскысы көп болот экен, ырыскысы берекелүү болот экен. Береке башка, мол башка. Сен миллион тапкан менен кээде ошо миллион сомго 1000 сомдук иш бүтпөй калат. Кээде 20 000 сомго 500 000 сомдук иш бүтөт. Эмнеге? Берекеси бар. Бирөөнү ыраазы кылып тапкансың, адал термен тапкансың.
Арамдан тапканын эч качан берекеси болбойт. Кыргыз айтат го, сайдыкы сайга, сунуку сууга деп. Тешип чыгат деп бекер айтпайт кыргыз. Ошон үчүн кимдин жашоосунда береке болот десе, ата энесин сыйлаган адамдын жашоосунун ырыскысынан ойлонбосун деп. Дагы бир адам ырыскысынан ойлонбосун. Ким десе, ата энесин таарынткан, капа кылган, сыйлабаган адам. Эмне кылса деле жашоосунда береке болбойт экен. Ырыскысында береке болбой калат экен. Ошон үчүн ден соолукта болгуң келеби? Ата энени сыйла. Сөзүң өтүмдүү болушун каалайсыңбы? Ата энени сыйла. Балаңдын сени сыйлашын каалайсыңбы? Ата энеңди сыйла. Тилегиңдин кабыл болушун каалайсыңбы? Ата энеңди сыйла. Ырыскыңдын жеңил болушун каалайсыңбы? Ата энеңди сыйла. Атаң менен балаң турган жер учур келет. Мисалы азыр баласы барлар бар. Балаңыз турса, ата энеңиз турса, ата эненин көзүнчө балам балам дей берсең, кийин балдар мына чоң ойгондо сен турган жерде балам балам деп калат экен. Ата энең турат, балаң турат. Балаңды токтото туруп, ата апа деп турсаң, кийин балаң да чоң ойгондо биринчи орунда сени коюп, ата апа деп балаларын экинчи орунга коет экен. Кайтар дүйнө деген ошол. Жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түкүрсөң кайра түшөт көзүңө. Бул бир. Экинчиден, балага өрнөк болуш керек, айтып бере турган окуяң болуш керек. Кудай бетин нары кылсын, бирөөлөр арак ичкен айтып берет. Бирөөлөр безденник болуп жатканын айтып берет. Бирөөлөр ата энесинин пенсиясын алып жашаганын айтып берет. Силер айтып бере турган окуяңар бар. Мен мекенге кызмат кылып жүргөндө деп. Ошол арман менде бар. Мен армияда служба кылган эмесмин. Эң чоң арманым ошол. Кичинекей студент болуп калды, атам ооруп калды, апам жумушу жок. Ошол мезгилде закон боюнча мен альтернативалуу өткөнмүн. Кийин акылыма келгенде мен служба кылайын десем, ошол мезгилдеги досум генерал, Кыргызстандагы чоң генералдардын бири болчу, айтты: "Жашың өтүп кетти" деп. Мындай эле кел, мен сага үйрөтөйүн, бирок жашың өтүп кетти расмий түрдө. 20 канча жашка чейин эле экен негизи. Аябай арман кылган. Ошон үчүн ушундай бактылуусуңар. Бирок ушул жылды өтө берекелүү өткөрүштүн жолун айтып берейинби? Ниет оңдогула. Бирөө бияка эмне ниет менен келди? Эртең прокуратурага кирем, ошого мага военный билет керек деп келди да. Ушулар азыр кыйналып атат. Эртең милицияга кирем, же жөн эле барып келип коеюн, же зордоп жөнөттү, баары барасың да деп. Ошолорго 1 жыл 1000 жылдай өтөт да. Ким эгерде пайгамбар алейхисалам айткан экен, эки түрдүү көз тозоготун көрбөйт. Биринчиси күнөөсүнө тобо кылып ыйлаган көз, экинчиси мекенин четинде турган көз деп. Ушундай ниет менен келсе, 1 жылды жыргап өткөзөт. Азыр силер ниетиңерди оңдоп эле койсоңор, басканыңар, турганыңар, уктаганыңар, дем алганыңар баардыгы соопко жазыла берет. Ушунчалык кымбат кесип бул. Бир падышанын убагында түрк доорунда, Осман империясында бир жалгыз уул бар экен. Ошол аскерге барып, офицер болуп кызмат өтөйт экен. Азыркыча айтканда капитан майор болуп, билбейм, взводдун башчысы болуп калганбы, ошол мезгилде үйдөн кабар келет экен. Атаң өтүп кетти, апаң жалгыз калды, чарбаны сен карашың керек, карындаштарың кичинекей, кел деп. Анан ойлонуп отуруп, анан кийин кайра экинчи жолу кат келгенде, кой апам жалгыз таштабайын, атам өтүп кетти. Эми барып айылды чарбаны карайын, жерибиз чоң, малыбыз көп деп кетип калат экен. Арадан бир топ өткөндөн кийин ойгонуп эле ыйлай баштаптыр. Эмнеге ыйлап атасың десе, эч кимге айтпайт экен. Чүнчүп кетиптир. Чарбасын да карабай калыптыр, кыжалатчылык. Анан эмнеге сен ушинтип ыйлап атасың десе, акыры айткан экен. Түшүмө пайгамбар алейхисалам кирди депчи. Биз кызмат кылган аскерди текшерип атыптыр. Бүт бардыгы жайында, анан мен башкарган взвод башаламан экен. Эмнеге булар башаламан дегенде, командири кетип калды. Эмнеге кетип калды десе, чарбам бар эле, апам бар эле, атам өтүп кетти деп кетип калды. Ал бул жерди таштап кеттир, мен да аны таштадым деп айтты. Ошондон бери баксызмын деген экен. Ошон үчүн силердин кылып аткан кызматыңар өтө ыйык кызмат. Мына офицерлерибизге чоң рахмат. Офицерлерибизге чоң рахмат. Бул жердеги атаңар дагы, апаңар дагы, аңар дагы, бир тууганыңар дагы ушулар. 1 жылдын ичинде силерге билинбейт бул жерде жүргөндөргөчү, мен да жетекчи болуп көргөнмүн. Булардын ою аябай, балким сырттан катуу болушу мүмкүн, бирок ичте силерди аябай ойлонот. Мен булар менен көп сырдашам. Ар бириңердин тагдырыңарды ойлонот. Ушул жерден бир бышып кетсе экен, жетилип кетсе экен, аман эсен кетсе экен, өсүп кетсе экен, кайра барганда биз уят кылбай бир акыл жагынан, илим жагынан, рух жагынан жетилгени байкалып кетсе экен, ынтымак болсо экен, урушпаса экен, талашпаса экен, бирине бири зулумдук кылбаса экен, укташпайт, кыжалатчылык үстүндө. Ошон үчүн ким бул жактагы устаттарды ыраазы кылып кетсе, жашоодо эч качан кем болбойт. Устатты ыраазы кылмайсаң, сага илим, билим жукпайт деген бир сөз бар. Анан дагы бир нерсени айтайын. Эмне үчүн биз жигит болууга ыраазы бололу дейли? Эркектин жоопкерчилиги аябай чоң. Бала үчүн да жооптусуң, аял үчүн да жооптусуң, мекен үчүн да жооптусуң, ата эне үчүн да жооптусуң.
Ошол үчүн эркек бузулбасын. Эркек элдики, аял эрдики деп бекер айтпайт. Биз элдикибиз. Азыр сотка чукулап үйгө чыгып болгондор жаман көбөйдү. Ошол жерден баргандан кийин делечи сотканы карабай эле койгулачы. Мен көрдүм Европада, Америкада соткалары бар, бирок күнүгө ашып барса 20 мүнөттөн карап кеткен бүттү. А биз эртеден кечке күнүгө 8-9 сааттан карагандар бар. Өмүр өтүп атпайбы? Бир күн тырп этип жалын чыгып кетет, аркаңда эмне кылат? Көргөн эмне TikToктогу контент кылабы? Өмүрдү уурдаштын жолу ушул экен. TikTok. 2 саат көрөт экенсиң, 2 саатта 600 видео көрөт экенсиң. 2 сааттан кийин сураса, эмнени көрдүң десе, бир да эсте калбайт экен. Дофамин деген гормон бар, адамды алдап коет, калп эле бактылуу сезиле берет. Өткөзө бересиң, бир карасаң карыдың 60ка чыктың, 70ке чыктың, өтүп кеттиң. Аркаңда эмне из калды? Учуп кеткен чымчыктын аркасынан из калбайт, учуп баратат. Учуп баратат. Кана изи. Сүзүп кеткен балыктын аркасынан из калбайт, анан эчтеке кылбаган, сотка чыкпаган адамдын аркасынан из калбайт. Силердин аркаңарда из калып атат. Ар бириңердин араңарда мыкты чыккандарды айтып берет бул жердеги офицерлер. Мындай деген азамат бар болчу, мындай иштерди баштап кеткенде. Мени бүгүн Адыл мырза чакырды. Адыл мырза ушул жерде жүрүп китеп акциясын баштаган. Аскерлердин арасында китеп окуу акциясын баштаган. Өзүнүн айылына тогуз-төрөк алып барган. Мына жетекчилигиңиздерди чакырды. Адыл кийин Москвага да барды. Кызмат кылган адам кайсыл жерде болсо кызмат кылат экен. Москвага барсам дагы мекемдештерге кызмат кылып жүрүптүр. Биз тосуп алып, машинада ресторандарга алып барган кызмат. Ошон үчүн кызмат кылганга сүйүнгүлө. Мага алымдардын бирөөсү айткан, эмне деп айткан, айтып берейинби? Айтайынбы, айтпай эле коюйнбу? Ибадат менен дейт, намаз менен бейишти табасың, кызмат менен Алла Тааланын өзүн табасың дейт. Азыр ар бириңер кызматтасыңар. Ушундай бактылуу болуп калгыла да, ниетиңерди оңдоп койгула. Менин кылган ар бир кадамым, кызматым жаратканга жагып атат. Болду. Ушундай бактылуу болосуң. Анткени бир да секундун текке кетпейт. Мисалы бир келин келди, анча жактырбайсың го башында, жеңең, өңү анча эмес. Акам ушуну тандадыбы деп жаман көрөсүң. Бир айдан карасаң, жеңең аябай деп сыйлап каласың. Эмнеге? Кызмат менен жагып кетти сага. Кызмат менен жакпаган жерге жагасың, батпаган жерге батып кетесиң. Кызмат кылган үйрөнгөн эле карьераң да жакшы кетет. Ал сенин китеп окуганың, илим алганың, билим алганың анча маани бербейт. Мен министр болгон адаммын, депутат болгон адаммын, фракция башчысы болгон адаммын. Ким кызматка жакшы болсо көзүңө биринчи көрүнөт. Бир кызмат бошой калса ошону койгуң келет. Кызматка үйрөнгүлө бул жердечи. Бириңе бириң эле кызмат кыла бер. Дедовщинаны эмне кыласыңар? Жөн эле массаж кылып берейинби деги келгечинде. Соопко каласың, кадырың көтөт, жүрөгүңдө каласың. Анан кто ты такой, мен сага массаж кылып, анын кереги эмне? Ошон үчүн бириңдин бириң жүрөгүңдү ал, бул өтө маанилүү. Эми элестетип көр, азыр мен келатканда Адыл бир окуяны айтып берди. Атамы дейт, быйыл школго алып бардым дейт. Тилегим ушул болчу дейт. Неге Москвага кетип калдың деп сурадым. Муну да бир урушайын дедим эле кызматты таштап. Өзүм бир ниет кылып койдум. Кара, ниеттин баалуулугун. Максат коюп койгонмун дейт. Максатым ушул болчу дейт. 30 жашка чейин атам менен апама үй салып берсем деген тилегим бар эле. Ошон үчүн гана Москвага бардым дейт. Болсо барбайт элем дейт. Ошол максатым ишке ашты, дароо токтоттум, келип кайра кызматка кириштим дейт. Кече мен Новосибирскиге бардым. Красноярскиге бардым. Бүт мигранттар айтат. Болгону бир үй, бир машина алабыз деп келгенбиз, ошол бойдон калып кеттик дейт. Арман дейт, азыр балдарыбыз орус болуп чоңоюп атат дейт. Эми орус болуп чоңоюп, кемсиздик айткан жокмун, тилди унутуп калды дейт. Маданиятты унутуп калды, бирок орус эли аябай жакшы дейт. Мындай кеңпейил, айкөл, бизди мындай дос тутат, бир тууган тутат дейт. Бирок баары бир балдарыбыз дейт, өзүнүн тилин унутуп калды дейт. Тапканыбыз бир болсо, жоготконубуз 1000 болду дегендер да бар. Көрдүң, максатына жетти, кайтып келди, мамлекетке кызмат кылып атат. Анан атам дейт, барбайм, жөллө койчу балам деп айтат да, тура аяйт да. Бир дагы ата, бир дагы апа балам мени апарып кел деп айтпайт. Жүр десең, кой балам, мен ишим бар эле. Эмнеге сени аяйт? Кече бир устаз айтып атпайбы? Акча сакташтын эң жакшы жолу апага берип коюш керек экен дейт. Апага берип койсоң дейт, апа иштет десең да сенин акчаңды иштетпейт экен дейт, аяп сактай берет экен дейт. Аялыңа берип көрчү. Иштетпе деп туруп берсең, бир айдан кийин 80% жок болот. Эмне болду десе, мен өзүм алдым, балаңа анттым, анан жөн эле. Китеп алдым, ал кылдым, бул кылдым. Мына продуктларды эмне аспандан түшүп атабы деп туруп сени жеңип коет, иши карыз кылып коет үстүңө. Мен канча жолу аялым менен эсептешип көрдүм. Ар бир эсептешкенде жок эле дегенде 7-8 миң карыз болуп чыгат. Аял менен талашып жеңе албайсың, гарантия берем. Мына азыр начальниңер деле аялынан анча-мынча коркот, ишенип койгула. Ошон үчүн апаңдын кара колунда берек. Анан болбой атып чыкты дейт. Мына келатканда чогуу уктуктурабы.
Анан ушу жети өгүзгө апарып дейт, ошол жерде отурганда атам айтты, балам, сен бар экенсиң ушул жерди көрдүм. Сен болбосоң көрөт белем, көрбөйт белем, көрбөй эле өтүп кетсем керек эле. Ошондо дейт жүрөгүм аябай таасир этти дейт. Анан максат коюп койдум дейт. Атама бүт Кыргызстанды көрсөтүп чыгам деп. Быйыл Ош менен Жалал Абадты көрсөтүп келдим дейт. Карагыла, жигиттин миссиясы ошол. Сен бир эле мекенге эмес, атаң менен апаңа да кызмат кылып кал. Бир кишиге кетет, кызмат кылайын десиң, атаң жок. Көңүл алайын десиң, апаң жок. Анан аялды багыш, аялдын көңүлүн алыш бул өзүнчө тема. Балага тарбия бериш өзүнчө тема. Анан бир жан эптей албаган эркектер болгонубуз өтө өкүнүчтүү да. Өткөндө бир эки окуяны уктум. Кырсык болуп, анча-мынча өзүн өзү кол салгандар болуптур. Андан меники деп биз баарын ээ болуп алат экенбиз. Бул дүйнөдө эчтеке сеники эмес. Тиш меники дейсиң. Тиш сеники болсочу, тиш ооруп атканда ооруба десең, баш ийип оорубай калат эле. Тиш да сеники эмес. Жаштык да сеники эмес. Бүгүн ушундайсың, бир учур келет, чачың аппак, бетиң тырышкан, тишиң түшкөн, ошондой да заман келет. Жаш бойдон туруп алган эч ким жок. Өмүр да сеники эмес. Кааласаң да өлөсүң, каалабасаң да өлөсүң. Алла Тааланыкы. Ага кол салганга эч кимдин акысы жок. Айтып атпайбы, өзүнө өзүнө кол салган адам дейт. Мындай болот экен. Өзүнө заскан адам барго? Эң акыркы арманы ушул болот экен. Ушу жиби үзүлүп кетсе экинчи асынбайт элем деп, ушинтикен бойдон кетет экен. Адам ыйлап төрөлүп онтоп кетет деп. Эмнеге онтойт билесиңер өлөрүнүн алдында? Дагы бир түн жашап алсам, кийинки таңды көрүп кетсем болот эле деп. Адам өмүргө тойбойт, а бул жакта кылган иши ошол. Чолпунбай Төлөберди эстейбиз. Ал биздин баатыр, анткени ал мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн, ыйман үчүн кетип атат. Бирок өз жаны эмнени ойлонот билбейм, Кудай бетин нары кылсын. Бир дагы адам айтпайт, ой ушу туура. Оюнда ойлосо керек эми, адамдар өкүнөт, арман кылат. Эч ким антпайт, өлгөндүн өз шоор деп коет. Баары ичинен айтат, келесо деп айтат. Атасына, апасына ушинтип кызмат кылып үлгүрбөй жүрөт адамдар. А бул болсо апасын ыйлатып кетип атпайбы, атасын ыйлатып кетип атпайбы? Болду ал. Тияга дагы түбөлүк от ичинде. Ошо арман. Бүтпөс арман. Бул жактагы арманго бир күн төгөнөт. Жактагы армандан Кудай сактасын. Ошон үчүн өмүрдү ушунчалык баалайлы. Бир келген өмүр. Адамдын даражасын көтөргөн амалы деп коет. Амал адамды оңойт, адам аламды оңойт. Ушундай милдет менен жашайлы. Менден пайда жетсин, зыян жетпесин. Адамдардын көңүлүн көтөрүү, эле ал колдон келбесе жок дегендин көңүлүн чөгөрбөйдү. Эркек деген ошондой, ат минели, спорт менен машыгалы, жаатканды үйрөнөлү, мекенди коргонду үйрөнөлү, дос табалы, берешендик ушунчалык кымбат нерсе экен. Элестетип көр. Мартка наамарт болгон эмес деп. Бияктан берешендикти үйрөнүп кетели. Туугандардан келдиби, таркатып берип койгула. Өзүң жейсиң, топурак айланып жениңден чыгып кетет. Анын эмне пайдасы бар? Бир адам ушундай берешен экен. Ооруп калыптыр. Бул болгон окуя, аны кино кылып да тартып койду кичинекей. Өзү дубайлык бир байлардан болот экен. Англиядан бөйрөгүн алмаштырганы операцияга жөнөптүр. Анан донор табылды, келиңиз дейт, барат, бай киши, проблема жок, акчаны төлөп койгон. Анан эртең операция дегенге айтат экен де, токтогулачы деп, мага ким бөйрөгүн берип атат деп. Десе, эми донор өзү ыраазы, закон боюнча эч кызмат болбоңуз, табылдыбы, табылды, эми операцияга келе бериңиз. Даярдыктан өттүңүз бир жума бою. Жок, ой тургулачы, ким мага бөйрөгүн берип атат дептир. Анан какая разницасы бар, көрсөтүп койгулачы дептир. Макул деп анан көрсөтсө 19 жашар кыз кирип келиптир. Сен берип атасыңбы? Мен берип атам. Эмнеге десе, атам апам өтүп кеткен, аркамда дагы 3 жаш бала бар. Окутуш керек болуп атат. Бала бакчасыга өзүм дагы жетишпей атам, иштеп, күн-түн аракет кылсам деле колумдан келбей атат. Ошого кайла жок. Ошого бардым. Канча бөйрөгүңдү сатып атасың десе, 18.000 фунт стерлинг дептир. Анан ойлонуп отуруп анан кийин, кызым дептир, сенин бөйрөгүң мага керек болчу дептир. Бирок мен өзүмдү жакшы сезип калдым, азыр бөйрөктүн кереги жок. Бирок сөз деген сөз, мен сага 18.000 фунт стерлингди мындай эле берейин деп чекти жазып бериптир. Кыз көрүп алып, аябай ыйлап туруп өксүп, ошонун ыйлаганын көрүп ушунчалык бактылуу болуптур. Элестетип көр, адамчы алгандан бактылуу болбойт, алганын алаканы толот, бергендин жүрөгү толот дейт. Адам бергенден бактылуу болот, байкасаңар. Анан ошондон келип туруп айтыптыр, мен операция кылдырбайм дептир. Эмне айнып калдыңызбы, жинди болдуңузбу, ден соолук өлүп каласыз, жашай албайсыз? Жок, мен ыраазымын. Анан учуп келатып кайра, ошондо көптөн бери көтөрүлбөгөн көңүлү көтөрүлүптүр да, эмнегедир көңүлү көтөрүлүп, аппетити ачылып, жегиси келип, ичкиси келип, ошондон баштап өзүн жакшы сезе баштаптыр. Арадан бир топ өткөндөн кийин кайра текшерилсе, врачтар айтыптыр, эмне кылдыңыз? Бул айыкпай турган оору болчу депчи. Көрдүңбү, берешендиктин дейт. Бутагы бу дүйнөдө
Ал эми тамыры бейишти дейт. Кимде ким эгерде берешендик кылып жашай турган болсо, анан чалам. Берешендик кылып жашай турган болсо, сөзсүз аягында бейишке барат экен. Бул дүйнө даражасы бийик болот экен. Берешен болгон адамдарды карасаң, мындай сөз эркин болбойт. Сага жардам берип жүргөн кишилер, кызмат кылып жүргөн кишилер бар го, ошолордун айткандарын аткаргың келет. Ошон үчүн бул жактан берешендикти үйрөнүп кетели. Берешен адам Аллага да жакын, адамга да жакын, бейишке да жакын. Ким сараң болсо, жараткандан да алыс, адамдан да алыс дейт. Анан кийин тозокко да жакын болот, бейишти алыстап кетет. Эркекке берешендик аябай жарашат. Ушундай кылабыз, Кудай буйрса? Анан эң аягында бир окуяны айтып берейин. Бир кыргыз, кытайлык кыргыз экен, Советтер Союзунун учурунда чегараны бузуп өтүп түрмөгө түшүп калыптыр, Сибирь тарапта. Ал жакта Түндүк Кореядан чегара бузуп өтүп, жок, ушул жактык эле, Россиялык эле бир топ корейлер бар экен. Колония поселенияда. Ошол жакта жүрүп, анан бир күнү карасам дейт, корейлер топтолуп алып түрмөнүн ичинде. Дасторкон жайып, өздөрүнчө бакка шакка болуп отурат дейт. Анан барып сурадым дейт, эмне кылып атасыңар десе. Бүгүн ошол мезгилде Ким Ир Сен деген президент болгон, Ким Ир Сендин туулган күнү деп коет дейт. Силер Советтер Союзундасыңар, ал Түндүк Кореянын президенти. Эмнеге анын туулган күнүн майрамдап атасыңар десе. Ач да калса, кеч калса дагы, жокчулук болсо дагы, кедей болсо дагы биздин өзүбүздүн Корей деген мамлекетибиз бар. Ошон үчүн сүйүнүп биз отурабыз бу жерде деген экен. А сенин мамлекетиң барбы деген экен. Ошондо кытайлык кыргыз чыгып алып аябай ыйлаган экен. Мага караганда булар бактылуу турбайбы, менин кыргыз деген мамлекетим жок деп. Кудай Таала тилекти берди, ошолордун көз жашы, дубасы, ыы менен, бабалардын канча дубасы, ыы менен, мээнети менен акыры бизге Кыргызстан деген мамлекетти аманат кылып берди. Аманат деген аманат. Аны сакташ да биздин моюнда, аны коргош да биздин моюнда, аны өнүктүрүш да биздин моюнда. Биз кандай болсок, меке ошондой болот. Ушул мамлекетибиздин баарына Кудайга шүгүр дейли. Кытайда кыргыздарды айтып атпайбы? Чоң кыргыз дейт экен бизди. Кыргызстанды чоң кыргыз дейт экен. Анан Кыргызстандын дейт, желегинин же болбосо картасын дейт, моюнуна асып алгандар бар дейт. Чөнтөгүнө салып алгандар бар дейт. Анан дуа кылышат дейт, эми биз го биз, эмне болсо ошо бололу. Чоң кыргыз аман болсун деп тилек кылат экен. Ушундай мамлекетибиз бар. Анан ошол жерге кызмат кылганда эригип, жеригип, бар менен жоктун ортосунда элдир-селдир болуп жүрбөйлү да, ушундай сыймыктаны менен кылалы. Мындай мүмкүнчүлүк кайра болбойт. Ушул бир жыл ушундай өткөзгүлө, Кудай калса 5 жыл окуп 50 жылдык келечекти куруп атпайсыңар, 4 жыл окуп 40 жылдык келечекти. Мына бир жылда Кудай калса 100 жылдык келечекти эмес, 2 дүйнөнү куруп алалы Кудай каласа. Колдон келет. Мен ишенем. Ар бириң азаматсың. Мен силер дегенде адам жакшы түшүнбөйт экен да. Эмне үчүн мисалы машина айдап келатканда алдыңдан көп кой өтсө же уй өтсө сигнал бассаң тоготпойт го. Эмнеге билесиңерби? Кимибизге сигнал басып атат экен деп ойлошот экен алар делечи. Мага эмес го буга депчи. Ошон үчүн ар бириң бул сөздү мага айтып атат деп түшүнгүлө. Кудай калса баары жайында болот. Эң кымбат нерсе граммда эсептелет экен да. Мисалы сайдан таш машинага толтуруп келгенбиз. Таштын килограммын эсептебейсиң, байкасаң. Ыргытасың. Көмүрдүкү деле ошондой, килограммы деле эсептелбейт. Бирок картошканын килограммы эсептелет, грамм эсептелбейт. Алтындын граммы дагы эсептелет. Иштебей калды го. Эмне себептен дегенде алтын аябай кымбат. Өмүрдүн ар бир көз ирмеми эсептелет. Өмүрдөн өткөн кымбат нерсе жок. Кудай өмүрүңөргө береке берсин, келечегиңерди кең кылсын, өзү колдосун, коргосун. Чакырганыңа чоң рахмат. Мен силерге ишенем. Азыр биз дебей, мен бирдеке сурасам, мен деп жооп берсе болобу булар? Мен азыр болот, Мен бир 7-8 суроо берем, ошондо баарыңар биз эмес, мен деп жооп бериңиздер, макулбу? Мекенди коргой турган ким? Мен. Эң мыкты уул кыздарды тарбиялап бере турган ким? Мен. Ата-энени сыймыктандыра турган ким? Мен. Кыргыз дегенде туусун көтөрүп намыска жарай турган ким? Мен. Аманатты мойнуна ала турган ким? Мен. Эң сонун кыздарды таап, үйлөнүп, бактылуу боло турган ким? Мен. Ишке жарай турган ким? Мен. Ушул жерден дос таап, бир тууган таап, кадыр таап кете турган ким? Мен. Жүрөктөрдү багындыра турган ким? Мен.
Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Бар болгула. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат.